Саламатсызбы урматтуу жаңы катталган консультант. Мен сизге азыр браузер Google аркылуу кантип личный кабинетте Фаберликтен товар кетиргенди көргөзүп берем. Анда эмесе пункт коюп карайбыз. Эң жогоруда карасаңыз, корзина, адамча, китепче, кошелек деп турат. Мына ошо корзинаны басасыз сиз. Корзинаны басканыңызда заказ по артикулу деп чыгып турат. Мына ошол жерге сиз кайсы товарды тандаган болсоңуз, мына ошол товардын артикулун жазасыз. Могу жерде карап турсаңыз, мага мына товар, ушу товарда мага 3 дана керек. Эң астын карасаңыз, +1 деп турат. Ошо плюсту бассаңыз көбөйөт товарыңыз. Минусту бассаңыз алып коесуз. Мына мага 3 дана керек экен. Купить деп басып койдум. Мына товарым корзинага кошулду. Мага дагы бир нерсе керек. Сизге канча товар керек болгон болсо, мына ошо товардын артикулун терип, купить басып кошуп кое бересиз. Ошентип сиздин товарларыңыз корзинага түшө берет. Мага колготка 2 дана керек экен, купить бастым. Эми караңыз, эми товарларыңыздын бардыгын текшердиңиз дагы. Эң ылдыйына түшсөңүз, ар бир жаңы катталган 24 сааттын ичинде заказ кетирген жаңы катталган консультантка компания Фаберлик мындай сонун белек берет. Набор пробников косметики для дома деп турат. Бизде компанияда ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Жана азыркы каталогдо бизде виртуальная карта берип атат. Өтө сонун ушундай акциялар болуп турат. Жана ошондой эле сизге автоматтык түрдө каталог келет. Эми мен товарым каяка келет? Мына новая точка доставки. Мен ошол жерден офисти тандайм. Азыр моуну өчүрүп турайын, мен сиздерге башынан көрсөтүп берем. Выберите из списка деп жазылып турат. Мына ошол жерде мен кайсы өлкөдө жашаган болсом, мен ошол өлкөмдү тандаймын. Мен Кыргызстанда жашаймын. Область Ошская. Ал эми районумду, город, мына кызыл жылдызча турган жерлерди басасыздар. Город, мен кайсы жерде жашайм азыркы учурда, кайсы жерге заказым кетиришим керек, кайсы офиске. Села Тепе Коргон деп турат. Мына мен тандадым. Эми выбрать из списканы бастык. Басканыңызда мына офистин демеси чыгып жатат. Аты чыгып жатат. Султанова Дильназархан, Тепе Коргон деп. Могу астында карасаңыз, черный полоска менен сохранить и сделать по умолчанию. Эгер сиз постоянно ошо офистен ала турган болсоңуз, ошону басасыз. Эгер сиз бир эле жолу ала турган болсоңуз ошо офистен, анда применить один раз деп. Ошо сохранить и применить один разды басасыз. Өзүңүздүн каалаган. Мага азыр сохранить и сделать по умолчанию. Мен постоянно ушул жерден алып турамын товарымды. Выбрать. Офистен выбрать деген жерин бастым. Сохранить и сделать по умолчанию бастым. Мына ошентип менин товарларым ошо офиске карата кетти. Бир сыйра товарларыңызды текшерип аласыз, урматтуу консультант. Адашпай, точка доставкаңызды текшерип аласыз. Текущая точка доставки, пункт выдачи, Кыргызстан, Села Тепе Коргон, ориентир центр напротив стоимость доставки. Могул жерде стоимость доставки деп турат го. Мисалы сиздин товарларыңызды дагы доставкасына аз гана акча алат. Мына. Эми дальше кеттик. Продолжитти басабыз. Сиз товарыңызды кетиришиңиз керек. Улантуу продолжитти басабыз. Окейди басабыз. Окей. Так. Дагы бир сыйра текшересиз да. Эгер бул жерде сизге керек эмес товар боло турган болсо, анда удалить деп корзинаны карасаңыздар, мына товардын жанында эң астында удалить деп турат. Ошону удалить этип саласыз. Же болбосо азайта турган болсоңуз плюс минус деп турат. Мына ошол жерде басасыз. Бардыгы туура болду. Мен дагы бир жолу продолжитти басамын. Так, мына эң астына дагы бир жолу. Эми анык, точно аныктап алдык. Дагы астына түшүп туруп, утвердить заказ дегенди басасыз.
мына ошентип менин товарым кетти. Дата поступления в пункт выдачи числосу көрүнүп турат. Способ доставки пункт выдачи деп турат. Мына ошентип мен баардык жалпы суммам 4578 сом 60 тыйын болуптур. Сиздер акчасын төлөгөндө дагы тыйынын дагы кемитпестен точно төлөшүңүздөр керек. Болбосо товарларыңызды сиз ала албай каласыз. Ушуну менин сабагым сиздерге болгон аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Внимательно карап, туура кетиргенге аракет кылыңыз.